Мына 25 депутат да, бардығы. Турабы да? Ооба. Силерде протокол барбы? Анан ошо сизди докладчик болсун деген 25-иңер кеңешип туруп. Жок, мындай устный эле протокол жок. А кийин анан четке чыгып кетишсечи, биз айткан эмес, мисалы өзүнүн эле оюн айтып атат депчи. Бул жерде отурат го ушул авторлар көпчүлүгү. Жерде үчөөңөр эле, төртөөңөр эле отурасыңар. Бешөө отурат да. Бешөө. Ал жок. Бул кичине легитимсиз болуп калат да. Ал ошол 25 депутат отуруп алып, чогуш өткөрүп, анан сизди баяндамачы кылып бекитиш керек. Баары окудук, тааныштык, бүт маселенин баарын сизге делегировать эттик депчи. Анан сиз самозванец болуп калып атпайсыз. А бул болбойт. Же болбосо анда ошол аппарат жетекчиси доклад кылсын. Жумушчу тобунун жетекчиси ошол киши болсун. Вот кеп ушунда да. Мен өткөндө айтпадым, биз баштаганда эле туура эмес баштап атабыз депчи. Андан бери 2 жума өттү. Кайра эле ошол менен келип атасыздар. Бул кандай болот? Бул биринчи маселе. Мен ошондуктан ойлойм, муну булар чечсин өзлөрү. Чечсин дагы бу кишиге делегировать этип беришсин. Биз 24-өбүз тең макулбуз. Биз ушул кишиге бердик баяндама кылганга депчи. Мүмкүнчүлүктүн баарын тең деп. А эртең талаш болот анан кийин. Бул биринчи маселе. Мен сунуш кылып атам, Канат Керезбекович. Экинчи маселе. Отег Адылдаевич, эгер согласительный комиссияга бизден 3-4 депутат кирсе, аларга деле берсе болот анда, болобу? Экинчи окууга биз биринчи окуудан өткөндөн кийин. Согласительный комиссияны биз чечип беребиз. Ооба, силер чечип бергенде. Аны же комитет чечип берет, же парламент чечип берет. Ага добуш беребиз да биз баарыбыз. Ага парламент. Ал уже нормативный акт болот да. Биз согласительный комиссияны дайыма парламентте кол көтөрүп чечип атпайбызбы, добуш берип. А бул нормативдик акт. Ошондо бул 2-3 автор кирсе укук болуп калат да анда. Пожалуйста. Анда боло берет да анда. Эгер экинчи окууга чейин согласительный комиссия. Мисалы үчүн сиз жалгыз өзүңүз эме докладчик болбойм десеңиз, 3 киши болобу, 2 киши болобу, пожалуйста. Анда ошондой кылайлы, эгер экинчи окууда согласительный комиссия болсо. Почему экинчи окуу? Биринчи окууда ошону айткыла да биз. А биз азыр туура эмес незаконный концепцияны бекитип алып атпайбызбы биз? Сени колдош керек да. Мен туура айтсам сиз кайра мында. Давайте мында эме мошенничествого барбайлы да. Вот. Давайте мында УКнын тили менен сүйлөшөлү анда. А УКда бар да шайлоону башында эле шайлоого жеткенче эле бузган адамдар дагы жооп берет анда. Мына кеп, ал оңой эмес, бул маселенин баары. Бирөө айтып коюп, сен доклад кыл десе эле келип алып кыла бергенгечи. Бул чоң маселе. Казыр сизге болушуп бирөкө сүйлөйт, но бирок это болбойт, ал ишке ашпайт. Дайыма мен сүйлөгөндө артыман дайыма бирөө башкача сүйлөп жүрбөйбү. Вот, андай болбойт ал. Анда ал киши дагы жоопко тартылат. Давайте мындан кийин мыйзам чегинде сөз кылалы да, баарын тең. Макулбу? Анан талкуулайлы да анан кийин. Баарын мыйзамдаштырып алып келгенден кийин. Мен ушундай сунуш кылам. Канат Керезбекович. Вот. Давайте булар өзлөрү чечишип, чогулушун өткөрүшсүн дагы өзү болобу, Иса Шейшенкулович болобу докладчик. Дагы бирөө болобу. Анан кийин биз угалы официалдуу, баягы легитимдүү докладчикти. А болбосо бул официалдуу болбойт. Мына конституцияны дагы референдумга алып чыгып атканда өзгөртүү боюнча ушундай кеткен. Айтсам такыр укпай койгонсуздар да.
үчкө салып эле көгөрүп элечи. Мыйзам менен кетели, Канат Керезбекчи. Анан логика менен да кетели. Болбойт, эртең анан бул кишини башка депутаттар сотко берсе, биз андайга макул берген эмеспиз депчи. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мына үчүнчү беренеге өзгөрүш киргизип атасыздар, туурабы? Иштеп аткан конституциялык мыйзамдын үчүнчү беренесине. Туура да? Жанагы соттолгон адамдар боюнча. Туурабы? Сиз айтыңызчы, ошондо эгерде оор кылмыш менен, өзгөчө оор кылмыш менен соттолгон адам 15 жылдан кийин соттолгондугу алынат деп эми УПКда жазылып калды. Туурабы? Дагы 15 жыл ал шайлоого катыша албайт экен. Ошондо 30 жыл болуп атабы? Ал кишинин мөөнөтү шайлоого катышпайт деген мына 25 депутаттын сунушу. Эгерде бүгүн 50-дө болсо, ал инсан 80 жашында шайлоого катышканга рухсат болобу? Анда ушундайбы да? Жок, катуураак айтсаңыз, сайып коюп. Норма ушундай жазылып калып атат да. Жок, эмне үчүн жазылып калып атат? Сиз жазып атасыз. Ооба. Жок, сиз ушуга турасызбы? Аягына чейин. Эми биз сунуш кылдык, эгер силер колдоо берсеңиздер, турабыз. Эми бул силерге келди. Жок, сиздер берген сунушту 25 депутатты урматтап, сыйлап биз колдоп коюшубуз мүмкүн да. Анда эгер колдосоңуздар, анда турабыз. Эгер колдобосоңуздар, анда өзгөртөбүз. Жок, ушул да, мынакей, мен туура эле суроо бердимби? Ооба, туура эле. 15 жыл өзүнүн мөөнөтү, дагы мөөнөтү бүткөндөн кийин дагы 15 жыл. Туурабы? 30 жыл. Саясатка аралашпайт. Бул мына бул маселе. Эми мен ушул боюнча тактап коеюн деп атам. Мына Россия Федерациясынын ушундай мыйзамы бар. Депутаттар боюнча, анан кийин президентти шайлоо боюнча. Мына депутаттар боюнча 22 февраль 14 жылы кабыл алынган. Силер сөзмө сөз баарын көчүрүп коюп турсуздар. Бул плагиатство болбойбу? Жок, мынакей, мына мен алып келдим атайын. Мына баарын көчүрүп коюп турсуңар да. Бу кандай болот анда? 25 депутаттын акылы жеткен жокпу, башкача жазып койгонго. Мына ошондуктан Канат Керезбекчи, мен сунуш кылайын. Давайте булар өзүнүн докладчигин чечишсин. Бирөөбү, экөөбү, үчөө, анан ушул суроолордун баарына тең жакшылап жооп даярдап келсин. Эмкиде анан кийин карайлы. Мен ушундай сунуш киргизем. Рахмат. Мыкты сунуш